Анан эми бул жерде чынында эле маселе абдан көп. Окуучуларга бекер кылалы деп атабыз. Ал маселени да айтып бере албайт вице-мэр. Мэрдин биз пикирин угушубуз керек ушундай маселелердечи. Ратификациябы, гранттын сөзсүз түрдө кредити бар. Бул кийинкиде кайталанбаш керек. Улан Бердибаевич, сиздер да эсиңиздерге алсаңыздар, мен өткөндө айтканмын, акыркы 3-чү окууда келсин деп. Мен дагы эле айтамын, ушул маселени мындай күн тартибине коюп карагыла. Келсин мэр. Шаарды көрүп атабыз абалын бүгүнкү күндөгү. Бул жаңы мергелери да эч өзгөрүү болгон жок. Тазалык начар болуп атат абдан. Рахмат, Камил Абдыразак, мына туура айтып өттүңүз. Урматтуу Бактабышевич, сиз дагы Эмин Мырзакуловичка айтып өтсөңүз, бүгүнкү күнү Бишкек шаарында бир гана бул автоунаа тараптан эмес, тазалык боюнча дагы элде аябай көп нааразычылык болуп атат. Андан кийин эми келип депутаттар айтып аткандан кийин мондой чогулушта палатада гранттык маселелерде, кредиттик маселелерде өзү келип депутаттардын суроо талабын укканга, мындан кийин Бактабыш айтып коюңуз.